Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Лейлек районунун Исфана шаарындагы диагностик медициналык борборунун эмгек жамааты Элим ооруба деген чакырык менен эл аралап калктын ден соолугунун камын көрү баштады. Коронавирус илдетинен улам киргизилген чектөөлөр боюнча өз айылдарынан район борборуна чыга албаган, ден соолугунун саламаттыгынан жардамга муктаж болуп үйүндө кыйналып жаткан жарандар үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк болду. Диагностик медициналык борборунун эмгек жамааты Лейлек районунун бардык айыл өкмөттөрүнө, Исфана шаар башкармалыгына, Сүлүктүү шаарынын элине Элим ооруба деген аталыштагы демилге алкагында медициналык жардам көрсөтөт. Алардын максаты өлкөдө болуп жаткан чектөөлөрдөн улам медициналык жардамга муктаж болуп, бирок эч жакка чыга албай кыйналып жаткан жарандарыбыз үчүн жашаган жерине барып, акысыз кеңеш берүү, биринчи медициналык жардам көрсөтүү, чукул убакытта аныктоону талап кылган анализдерди аныктоо сыяктуу медициналык жардамдарды көрсөтүү болуп саналат. Коллектив менен чогуу отуруп сүйлөшүп, ортого идея көтөрүп чогуу. Анан биргеликте уюштуруп, айылдарда жанагы кыйналып үйдө жаткан инвалидтер, карыялар, ошолорду жайында барып көрөлү. Келген азыр бүт жак посттор жак, көптөр бизге звонить этип иштебей атасыңар, биз жалдык эле да 2 жумага. Кыйналып атабыз, кандай кылабыз? Көбүнчө телефондон консультациялар болуп атат. Анан ошого бүт дарыгерлер, мейрайымдар, лаборанттар баардыгы чогулуп ортодо сүйлөшүп туруп эле, анан барып жайында көрөлү. Кыйналып аткан элде кабар алайлы, поддержка кылайлы деп ушундай өз коллектив эле идея көтөрүп ушундай чыктык да. Кече бир айыл өкмөттү айланып кеттик, кече 3 кишини көрүп кеттик. Бүгүн эми экинчи дагы башка айыл өкмөткө келдик, Лейлек айыл өкмөтүдө. Азыр ФАПка келген ооруларды көрүп атабыз. 4 врач келди. Общий 9 киши келгенбиз. Диагностик медициналык борборунун эмгек жамааты Лейлек районунун бардык айыл өкмөттөрүнө, Исфана шаар башкармалыгына жана Сүлүктүү шаарына төмөнкү график боюнча барышмакчы. Диагностик медициналык борбору 13 апрель күнү Тогузбулак айыл аймагында жарандарды кабыл алышкан. 14 апрель күнү Лейлек айыл аймагында калктын саламаттыгын текшерүүдө. 15 апрель күнү Катыраң айыл аймагында, 16 апрель күнү Сумбул айыл аймагында, 17 апрель күнү Ак Суу айыл аймагында, ал эми 18 апрель күнү Исфана шаар башкармалыгында, 19 апрель күнү Сүлүктүү шаарынын тургундарына медициналык жардамдарды көрсөтүшмөкчү.